Курсант Акматов Байсеит 2021 жылы 10 июнда Кызмет убагында академиянын алдынан агып жаткан тез аккан суудан кыздын кыйкырганын жана жарандардын айган салып жатканын уктум. Жана биринчи өчүрүттө академиянын нөмөр бөлүмүнө кабар берип, ошондон ары кыздын аркасынан куткаруу жардам берүү аракетин көрө баштадык. Мен Осеков Мелис Талдыбекович ИИМдин Академиясында инспектор комендант болуп иштейм, кызмат өтөйм. Биз күндөгү жумушубузду кызматыбызда болчук. Аймакты карап коелу деп Тынчтык уулу курсант менен обход кылып жүргөнбүз территорияны. Бир кезде жолдун башында бизге бир бала чуркап келип жардам сурады бизден. Биз угар менен эле сууну көздөп чуркасак, бир кыз агып бара жатыптыр. Жардам сурап атат, агып барат. Ыйлап кетип бараткан. Биз аркасынан эле чуркадык. Болгон күчүбүз менен чуркадык. Канал жектеп чуркап баратып, 2-3 жолу кармайганга аракет кылдык, бирок суу шараккандыктан карма колубуздан чыгып кетип атты 2 жолу. Ылдый аламидин бер жактан жаран өтүп бараткан жарандар баягы ойлоптур, мен гражданскийчен болчумун. 2 курсант бала формачан болчу. Алар да кызматын өтүп жүрүп, анан элдер ойлоптур, булар бизди качып бартат, 2 формачан ковалап бартат депчи. Анан тиякта кыздын үнү, ыйлаган үнү бар. Анан элдер баягы көңүл кош карабастан бизге келип жардам берип, машинеси барлар кичине ылдыйраак биз баягы кызды жогото албаш үчүн кыздын аркасынан чуркап бара жаттык. Баягы кармап калганга аракет кылдык. Башка адамдар, жарандык адамдар деле көп болду, жардам бергиси келгендер көп болду. Бирок машинеси барлар ылдыйраак жактан барып, анан баягы ким жана куткарган бала секирип түшүп алып чыкты. Биз кармашып куткарып чыгып калдык. Аты жөнүм Молдосанов Бекбол, 3-чү ошол ИИМдин Академиясынын 3-чү курсунун курсанты болом. Биз ошол 10-да ошол кызмат учурунда болчук. Ал саат 3-4 чамасында бизге ушундай кыз агып барат деген маалымат жетти. Биз ошол маалыматты угаар менен эле биз артынан кубалап жөнөдүк. Ал кызды кичинекей кыз болгондуктан ал ыйлап ошол катуу үндөрү чыгып ошол баягы бүт элдердин көңүлүн бурду, өтүп бараткандарынчы баары ошол жардам берүүгө аракет кылды. Биз дагы артынан ошол кубалап ошо 2-3 жолу куткарганга аракет кылдык. Өзүбүздүн милдетибиз болуп эсептелет. Ал жогото албаш үчүн эле артынан баягы кубалап ошол баягы бир жерге такалып калбасын же бир жерге кирип кетпесин деп баягы кубалап ошо неметтик. Башка элдер дагы өзүнүн баягы көңүл кош мамилесин кылбай, алар дагы өздөрүнүн жардамын аябастан бизге жардам берип, биргеликте баягы кыздын өмүрүн куткарып алдык. Ошол бизге маанилүү болуп эсептелди.